Орусиянын Перим шаарындагы мейманканада ысык суу түтүгү жарылганда 5 киши каза тапты. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Интерфакс өлгөндөрдүн арасында жашы жете элек бир бала бар экенин жазып жатат. Бардык жабыркагандар ооруканага жеткирилди. Алардын абалы оор деп бааланууда. Кырсык дүйшөмбү күнү эртең менен ылдыйкы кабатында чакан менчик мейманканада орун алган турак жайда болгон. Күбөлөр ысык суу кошуна көчөлөргө чейин жеткендиги жөнүндө айтып беришти. Үйдүн тургундары көчүрүлгөн жок, бирок электр жарыгы өчүрүлдү. Адамдардын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду.